Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'ala'nın hükmü sözsüz türde adamlardı baktırlı kılат. Allah subhanahu ve ta'ala köp emez bir kançalı hükümdördü bergen. Namaz aldı ile bir kança vakit. Orozo aldı ile bir kança vakit. Zekat aldı ile bir kança maldın içinden bir kançası. Allah subhanahu ve ta'ala bizge farz kılgan hükümdörü ötele jеңил da. Bir tolluk adam gelip Allah'ın elçisinden soradı. O Allah'ın elçisi. Maga kanday Allah'ın buyruktары var. Atkarış mildet bolgon dedi. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şariatın hükümdörünü aytты. Namaz, orozo, jana başka hükümdörünü aytты. Boldu uşulle deydi. Ova uşulle. Daha koşam deseng daha köbeysen bolat. Biroq nafil kılıp köbeysen bolat. Farz kılıp köbeyte albaysın. Alan farzı uşulle dedi. Anan janağı insan. Ey Allah'ın elçisi, siz jana sizdin janыңыздағы бардық адамдар күбөл көбөтсүн. Men ушул Аллах Тааланын өкүмүн аткарам. Ашыкча дагы кылбайм, кемитип да койбойм dedi. Анан кетип калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгерде жанагы инсан айткан сөзүндө турса, ал сөзсүз түрдө бейиштик болот dedi. Биз Аллах Тааланын кыл деген өкүмүн эле кылып коелу, бейиштик болобуз. Бизге кошумча бир нерсени пайда кылыштын кереги жок. Ашыкча эле сиз менен биз бир нерсени ойлоп таап, Аллага ушун менен жакындайм деп bir жаңы ибадатты түзүп пайда кылыштын кажети жок. Аллах Таала эмнени парз кылса ошону аткарып койгоңуз болду, сиз бейиштиксиз да. Бирок ошол Алланын өкүмүн аткарганда толук талаптагыдай аткара албай калабыз да. Ошон үчүн парызды нафилдер менен толукталат. Орозо болсо садакатул фитр, мына садака фитрди бердиңиздер. Айт намазына чейин берип койсо жакшы болот дейт. Себеби айт күнү бардык адамдар, кедейлер дагы байларга окшоп майрамдаса дейт. Эми орозодо кеде bir айдын ичинде катачылыктар болот, кемчиликтер болот. Эми ошону садакатул фитр жууп тазалап кетет. Эми орозонун дагы сообуна сооп кошкон кемчилиги болсо толуктаган амалдардын бири Рамазан бүткөндөн кийин bir күн майрамдайбыз. Bir күн майрамдап бүткөндөн кийин сиз менен биз 6 күн орозо кармасак, ал парыз орозонун дагы соогун көбөйтөт экен. Кемчиликтерин толуктайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Муслим китебинде риваят келет. Абу Айып Ансари радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Ман сома Рамадана, сумма атбааху ситтан мин Шаввалин кана ка сиями дахр. Раваху Муслим. Кимдегим Рамазан айында орозону кармаса, андан кийин Рамазандан кийинки ай Шаввал айы да. Шаввал айынан 6 күндү дагы кошумчалап койсо, ал доор бою, өмүр бою ибадат кылгандай сооп табат дейт. Эми Рамазандан кийин Шаввал айында алымдар айтат, мейли сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, катары менен орозону кармаңыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, бир жумада 2 жолу, же 3 жолу кыла албай калганын башка жумаларда кылып койсоңуз деле, Шаввал айынын ичинде 6 күн орозо кармадыңызбы, өмүр бою орозо кармагандай сооп табасыз дейт. Эми диндеги улуу алымдар бул хадисти да тереңирээк бизге түшүндүрөт да мындай деп. Рамазан айы канча ай? 1 айда. Эми ошол 1 айды кылсаңыз, Алла субханаху ва тааланын алдында ал 10 ай ибадат деп жазылат да. Эң азында. Ошондо биздин 1 айыбыз 10 ай болду. Анан 3 күндү 10го көбөйтсөк 30 күн болот. 6 күндү 10го көбөйтсөк 60 күн болот. 60 күн 2 ай. Ошондо биздин Рамазан айы эң аз сооп берилди деген күндө биз 10 ай ибадат кылды деген соопту тапканбыз. Эми 6 күндү да кошуп койсоң, анда калган 2 айды дагы парз орозо кармагандай сооп аласың дейт. Ошондо сиздики доор бою. Эмди жылы Рамазан келет, 30 күн орозо кармайсыз. Дагы 6 күндү кошуп коесуз Шаввалда. Ошентип сиздики жыл сайын жылдын 1-чи күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин орозо кармады деген сооптор сыйлыкта сизге бериле берет дейт.
Анан бул жерде бир маселени алымдар айтып кеткен. Эгер кимдир бирөө Рамазанда орозо кармай албай калды, кайсыл бир себептен, бир күнбү, 2 күнбү, эми казасын орундатыш керек да. Эми Шаввал айында казасын орундатса, анда мустахаб орозону андан башка күндөрү толуктасын дейт. Эгер Рамазандын жана калып кеткен күндөрүн мен 6 күн Рамазанда калып кеткенмин, ошол 6 күндө Шаввалда аткарайын, ошондо мага Рамазандын дагы милдетинен кутулган сооп берилет. Анан жанагы нафил ибадаттын дагы сообу берилет десе, алымдар айтат, андай эмес дейт. Бул Рамазандын казасынан сырткары Шаввал атайын сиз нафил деп туруп анан кармашыңыз керек экен да. Ошондуктан сиз менен биз ниет кылайлы. Эми Рамазанда эч кимибиз калтырбай бардыгыбыз эле толугу менен кармасак керек. Эми Шаввал айында дагы 6 күн ошону эргештирип кармап коелу Рамазандычы. Эми үзүрлөр, эми аял кишилерде көбүрөөк үзүр болот. Же орукчан адамдарда бир күн жакшы болсо бир күн ооруп калат. Алар эми толтурса болот. Ошол Шаввал айынан башка айларда же Шаввал айда орозонун казасын кармаса болот, бирок 6 күндү ошол Шаввал айында толтуруп койсо жакшыраак болот дейт да алымдар. Ошондуктан бардыгыбыз ниет кылайлы, Рамазанды аяктагандан кийин айтап майрамдап, анан 6 күн орозону да улантып коебуз. Себеби нафил, мен парз кылбаган кошумча ибадаттар менен пендем мага ушунчалык жакындайт. Хадисте келет, ушунчалык жакындайт, мен анын колу болом, кармай турган, мен анын буту болом, баса турган, мен анын көзү болом, көрө турган деп Аллах Таала өзү айткан да. Аллах Таалага ушунчалык жакын болуп кетет экенсиз. Неге десе, сизге Алла аны парз кылган эмес. Бул мындайча айтканда добавка да. Сиз Аллага кошумча жакындайм деп атасыз. Парз өкүмдөрдөн дагы сырткары нафилдин чеги жок. Эми нафил орозонун 1 күн кармайсызбы, 5 күн кармайсызбы, андан көбүрөөк кармайсызбы? Нафил орозо, нафил намаз кошумча ибадат чектелген эмес да. Сиз канча жакшы амал кылсаңыз, канча садака кылсаңыз, зекет бергенден кийин дагы кошумча берсеңиз, сизге эч ким тоскоолдук кылбайт. Неге мындай кылып атасың депчи? Нафил менен бул Аллах Таалага жакындоого жол ачык, жол кенен. Алла бардыгыбызга парз милдеттерибизди аткарып, жана нафил ибадаттарды көп-көп кылганга мүмкүнчүлүк берсин.